башынан катталдыңыз, мынакей, сизде азыр каттады. Сизге жеке номер, мына бул сиздин жеке номериңиз, каттоо номериңиз. Ушуну толугу менен тересиз. Анан базага кирүү баскычын бассаңыз эле киресиз да, минтип аты жөнүңүз чыгып калат. Кыргызтест мамлекеттик мекемесинде биздин ар бир эле мекендешибиз кыргыз тилди билүү деңгээлин 5 субтест боюнча аныкташат. Мамлекеттик тилди билүүнү баалоо системасынын субтесттери лексика, грамматика, угуу, окуу, жазуу, сүйлөө болуп 5 баскычтан турат. Эгер сиз мамлекеттик тилди жакшы билсеңиз, оңой эле жогоруда бериле турган тапшырмаларды аткара аласыз. Учурда жалпы республика боюнча мамлекеттик кызматкерлер баш болуп, бардык эле мекендештерибизди Кыргызтесттен эне тилди билүүсүн баалап аткан мамлекеттик мекеменин иши кызуу жүрүп жаткан убагы. 2018 жылы биздин Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мамлекеттик кызматкерлер массалык түрдө тест тапшырышты. Ошол бир жылдын ичинде 19319 адам тест тапшырды. Эми ошонун статистикасына кайрыла кете турган болсок, алардын ичинен 41,8% канааттандырарлык деген деңгээлди көрсөттү. Бул эмнеден кабар берет? Демек, ошол 18 жылга караганда, ошол жылы басымдуу бөлүгү кыргыз тилди деңгээлде, керектүү деңгээлде билбейт дегенди билдирет. Эми бул кимдер? Мамлекеттик кызматкер деген бул карапайым адамдарга үлгү көрсөтө турган, сөзү менен, иши менен бардык жактан үлгү көрсөтө турган адамдар. Дал ошол мамлекеттик кызматкерлер адабий тилде сүйлөп, бардык жактан ушундай төп келишкен азаматтар болушу керек да. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу же аткарууга белсенип киришкен мамлекеттик мекеменин алдында дагы жасала турган арбын иштер бар. Кыргызтест мамлекеттик мекемесин түптөгөн, негиздеген чыныгы мекенчил Батыма Топоева Ставенская ишти жолго коюуда бир топ эле татаал учурдар болгонун, эң негизгиси азыр мекендештерибизде мамлекеттик тилди билүүгө кызыктар болуп атканына кубанат. Акыркы 3 айдан бери мамлекеттик тилибиз конституциялык деңгээлге көтөрүлгөндөн бери өзгөчө ошо тестти тапшырам деген адамдардын саны өсүп жатат. Атап айтсак 3 эсе өстү. Мурда бир айда 500 адам келсе, азыр 1,5 миң адам жазылып атат, салыштырмалуу айтатсак. Анан анда деле келгенде саны көп, сапаты дагы эле төп келбейт. Тилди эне тил катары өздөштүрүү деңгээли бул B2 деңгээл. Ошол B2 деңгээлден баштап мен кыргызмын, эне тилим кыргыз тили деген деңгээл болот. Бирок ошол B1ге жетпей, B2 деңгээлине жетпей, A2-ни араң тапшырып адамдар дагы бар. Учурда Кыргызтест мамлекеттик улуттук Кыргызтест системасын өнүктүрүү жана даңазалоо, аны эл аралык системалардын арасына таанытуу жана эл аралык стандарттарга жооп берген система катары ишин жакшыртууга аракеттер жасалууда. Каалайбы, каалабайбы келип аткан адамдардын басымдуу бөлүгү, негизги бөлүгү бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер. Ал эми ошол эле учурда биздин мектеп бүтүрүүчүлөрүбүз да тест тапшырыш керек болчу. 2019 жылы 279 токтом чыккан. Кимдир бир ошол мектеп бүтүрүүчүсү жана ЖРТ тестин тапшырып, анан ошол эле учурда Кыргызтесттин дагы сертификаты болсо, артыкчылык Кыргызтесттин сертификаты бар адамга берилсин деп. Анан ошол мындай чыккан токтомдорду деле карабай, ошого көңүл бөлбөй келгенибиздин дагы кедергиси тийип атат. Анткени эгерде жогорку окуу жайларда, жок дегенде 1-2 жогорку окуу жайда 4-5 бала ошондой артыкчылыкка ээ болсо, балдар бири-бирине өтө тез таркатат мындай маалыматты. Демек, ошол кой кыргыз тилди билейин, ошо кыргыз тилдин дагы мага кереги тиет экен, сертификатты алайын деп умтулушат эле да. Күндөн күнгө мекендештерибиз өз ыктыяры менен Кыргызтесттен өтүп, мамлекеттик тилди тереңдетип үйрөнүүгө кызыктар болууда. Өзгөчө бул маселе учурдун талабы десек болот. Мен 3-чү жолу келатам. 5 бул тест 5 субтесттен болот. Ошонун 3 субтесттин тапшырып, 2 субтест калган сүйлөө менен жазуу. Ошол сүйлөө менен жазуудан 3-чү жолу передачага келатам. Негизи 1-чи жолу келип атам. Азыр уже 2-чи этапка жетип калдык буюрса сүйлөө жазуу тапшырмасына. Азыр тапшырманы жакшы эле өтүп кетип атам. Буюрса
Бул биздин тилибиз болгондон кийин ар бир кыргыздын ичиндеги дилинен болуш керек. Мына мындай 5 бөлүктөн турат. Акыркы жылдарда мамлекеттик тил саясаты жанданып, эне тилибизди үйрөнүүгө кызыктар болгондордун көбөйүп жатканына кубанышыбыз керек. Өз каалоосу менен келип, мамлекеттик тилди билүү деңгээлине кызыктар болгон мекендешибиз Байжол Сулаймановдун суроолорго жеңил эле жооп бергенин айтат. Мен өзүмдүн билимимди билиш үчүн жана жогорулатыш үчүн бүгүн келип тапшырайын деп чечтим. Мен аты жөнүм Сулайманов Байжол. Бишкекте 1-май районунда сот аткаруучу кызматтык бөлүмдө кызмат өтөм. Эң башкысы өз каалоолору менен келип, илимпоздор, акын жазуучулар, кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү да тест тапшырып, мекеменин ишине канаттанып, ыраазычылык билдиришти. Кыргыз тилин өркүндөтүү боюнча Кыргыз тест жакшы иштерди алып барып атат. Мына азыр эң жогорку С1 баллы болуп эсептелсе, С1 системасы болуп эсептелсе, азыр булар өздөрүнө жакынкы күнгө эл аралык деңгээлде система түзүүгө ошо даярданып жатышат. Анан кийин ошо жазуучу катары мени да чакырып атат. Кудай буйруса, ошо келечекте 25-жылы ошо жогорку деңгээлдеги, эл аралык деңгээлдеги тестке менин да жардамым, үлүшүм тиет го деп ойлоп турам. Мамлекеттик ишкана, Кыргыз тест ишканасынын алдында дагы аптан чоң иштер болуп жатат. Эл аралык деңгээлдеги талаптарды иштеп чыгуу иш аракеттери жүрүп жатат. Ошол иш аракеттердин баардыгын тең ушул Батма Болоталиевнанын жетекчилиги астында бул коллектив жогорку деңгээлде аткарып кете алышат деп ишеничимди билдире алам да. Чет жерде жашаган мекендештерибиз да активдүү катышып, учурда аралыктан тест тапшырып, мамлекеттик тилди билүүгө кызыктар. Андыктан мекеменин алдында алгылыктуу иш пландар бар. Ар бир эле Кыргызстандын атуулуу биздин мекендештер кыргыз тилин кандай билесиз? Канчалык деңгээлде билесиз? Ошону билгиңиз келсе, биздин Кыргыз тест мамлекеттик мекемесине келип, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү сынап көрсөңүз болот. Атахан Кожогулов, Алмаз Турузбаев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.